Элиза үй буюмдары деп аталган уюмдун каржы пирамидасына алданып, акчасын ала албай жаткан жүздөгөн мекендештерибиз карызын өндүрүп алуу үчүн тиешелүү документтерин сотко өткөрө албай жатканын айтып арызданышууда. Былтыр социалдык тармактар аркылуу атайын акция өткөрүп, кыргыз жарандарынан акча чогулткан Бактыбек кызы Элиза аттуу жаран алдамчылыкка байланышкан берене боюнча кармалып, кийин эркиндикке бошонуп чыккан. Учурда бул жаран менен күйөөсү экөө аралашкан каржы пирамидасына байланыштуу сот иши Бишкектеги Свердлов райондук сотунда уланууда. Жабыркаган тараптар сот иши солгун болуп жаткандыгын, жабыркап акчасын арткы ала албай жаткан миңдеген жарандардын карызды өндүрүү боюнча доо арыздарына сот органдары тиешелүү деңгээлде көңүл бурбай жатканын айтып арызданышууда. Токтогул районунун аялдарынын атынан келдим да. 300 аял заявление менен кайрылган. Ошо Элиза үй буюмдарына. Ошолго карабастан 60% менен берилип атат. Биз аялдар 100% алабыз деп жазышты эле, 60% менен берип атат. Бирок ошол 60% менен бергенге да макул, мейли дегенде дагы ошол чектерди жаратпай коюп атат. Ошол үчүн келдим да. Эмне себептен чектерди жаратпай коюп атат? Мисалы үчүн М-банктан салынгандарды, же Сбербанктан салынгандарды булар жарабайт деп такыр четке кагып коюп атат да. Улам эле сотто күндө эртеңкиге созуп атат. Мына кайра эми 28-ине созду. Эми бул жерден деген эң эле ушинтип эле күндө эле 2 күндүн биринде эле ушинтип сотко келип аткан адамдар кээ бирөө 60% менен алганга дагы туура келип атат. Таптакыр албай калып куржалак калгандан көрө, андан көрө жок дегенде 60%-ын алып алалы деген ойдо болуп атат.